Садыр да мен үчүн эч ким эмес. Садырды мен уруп да ойнобойм. Садыр президент болсо өзүнө президент, мен үчүн президент эмес. Анын президенттик башкарууну мен каалабайм. Мында ачык айтайын. Элдик болуш керек. Мында ачык айтайынбы? Ушуну любой жерге чыгаргыла. Анан Садыр Нуркожоевич, мен сизден коруп калбайм. Кимиң бар? Эгер эртең УКМК менен каягы менен сүйрөп барып туруп мени сурасаңыз, мен дагы сөзүмө так жооп берем. Бирок оперлер эмес, ошол УКМК, эсен мунун балдары эмес. Сиздин бетиңизге сүйрөп барсын, мени ачык айтайын. Бетиңизге айтып берем, бүт барын. Садыр Нуркожоевич, мындай айтайын. Эртең чакырсаңыз, эртең бара алам. Мен эсенмиңизден коркпойм, эмгидиңизден коркпойм. Могул жердеки роду милицияларыңыздан коркпойм. Ошондуктан Садыр Нуркожоевич, сөз түрдө жакшы иш алып барыңыз. Биз 5 октябрда кимдерге каршы чыктык эле? Кыргызстан партиясы, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан биримдик партиясында дагы акмак, олигарх, мындай жаткан элдин канын жуткан, жүнүн терген, элдин мээнетин жеген акмактарга каршы чыкканбыз. Азыр сиздин тегереңизде жүрөт. Ошолорду тазалаңыз керек. Сиз Райым миллионду камаганга кажети жок деп атасыз. Райым миллионду камашыңыз керек, сиз эртең. Камашыңыз керек. Элдин мээнетин Райым миллионду камап туруп, еще миллиондорун костуртуп туруп, соттоп жибериш керек. Ошондо сабак болот, ошондо тарыхты аласыз. Анан Райым миллионду камаганга кажети жок, анан кустура алган жоксуз. Сиз Садыр Нуркожоевич, олигархтардын алдында, Райым миллиондун алдында, Райым миллиондун алдында сиз курчак болбоңуз, кукла болбоңуз. Мен ачык айтайын. Сиз президент болдуңуз, ушундай ачык айтайын. Сиз Райым миллиондун алдында, олигархтардын алдында курчак болбоңуз. Укам баскы сенчу. Мен укам болсо, onun үчүн акча таппай атабыз. Элбизде чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда МБанк ачылган. 3197 Кымбат деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Мен неге айтып атам могул жерде? Мен жашоом үчүн айтып атам. Мен кызым бар, 2 кыз, 1 балам бар. Ошолордун келечегин карап ушинтип айтып атам. Мен квартирантмын. Ошондой айтайын. Мага окшогон квартирант толтура. Эгер силер жакшы болсуңар, сиз Садыр Нуркожоевич, сиз айтып атасыз, 30 жылдан бери жыргаткан жоксуз дейт. Сиз Акаев, Бакиевдин убагынан бери, Атамбаевдин убагынан бери депутат болуп кетасыз. Сиз эмнени жыргаттыңыз? Ошону актаңыз. Эгер силер Садыр Жапаров, сиз дагы барсыз, Бакиевдин, Атамбаевдин убагынан бери депутат. Силер жакшы болсоңор, Москвадагы 14 кызыбыз өрттөнбөйт болчу. Энелер өрттөнбөйт болчу. Силер жамандыгыңар үчүн өрттөндү. Анан калып эле коо сөз калып сүйлөбөгүлө. Мен ачык айтайынбы? Сиз президент болсоңуз, өзүңүз үчүн президент болдуңуз, мен үчүн президент эмес. Эркекче айтайын, мен үчүн президент эмес.
Мен сизди да президенттебейм, Бакиевди да, Акаевди да, Ашаны да, Соронбайды да эч ким президент. Мен өзüm президентмин. Өзüm жаным багып жүрөм. Анан Садыр Нуркожоевич жөн эле бир зектерге эки элди эриктирбеген, биртирбеген жаман эрдин катында болгондорго жөн эле удостоверение берип, элди көзөмөлдөйт дегениңизди артка тайтыңыз. Эртең сиз анга кантип түшүп кеткениңизди билбей каласыз. Мен ачык эле айтайынбы? Эл сизди бат эле оң коңуздон сайып коет. Бакыт Калмаматов айтмакчы. Башкалар мындай акырындык менен монтип консо, сиз оң коңуздон сайласыз. Мен нарындыкмын, Атбашыкмын. Атбашын Кара Суу айылынан болом. Шайлообек дегендин баласы болом. Нургазы деп. Жетим токо барган Бакиевдин куйруктарын атабыз. Максим бизге ошончо курулган 2000 Ал олдоса 60 тыйыныбыз жетип, Абыке менен Көбөштүн урпактары акмактык кылган. Биз жетим тоону бербейбиз. Атабыз, ит аткандай атабыз. Мен өлүп калсам ага чейин, мен камалып кетсем менден башкалар бар. Бизде связь бар. Сөз түрдө жетим тоого асылгандарды атабыз, ит аткандай атабыз. Ошону мен ачык эле айтып коем. Коркпойбуз да, корккондон калганбыз да ошондой. Балдарыбыздын келечеги үчүн мен 40ка чыктым, мен өлүп калсам мен ыраазымын. Мен өлүп калсам, мен камалып кетсем мен ыраазымын. Мен балдарым бар, кыздарым бар. Бир туганым балдар, кыздары бар. Классташ балдарым, кошуна колоң, бүтүндөй Кыргызстандын мага окшогондун кыздар балдар ошонун келечеги үчүн. Жетим тоону бар алам дегендердин чекесине коргоошун ойнойт атабыз. Атабыз. Мондай айтайын. Нуркожоевич ошону билип коюңуз. Былтыр логистиканы атабыз деп туруп, логистиканы салдыртпаганбыз. Кытайдын таламын талашкан адам өмүрү жакшылык алып келбейт. Кытай жакшылык алып келбеген, Кытайдын таламын талашкан өмүрү жакшылык. Эгер Нуркожоевич сиз Кытайдын таламын талашсаңыз, мен бетиңизге ачык айтайын. Өмүрү сиз Кыргызстанга жакшылык алып келбейсиз. Мондай ачык айтайын. Ошол Садыр Нуркожоевич бүткө ойлонуңуз. Биз атабыз. Жетим тоого баргандарды чекесин терип атабыз. Биз экология, арча, карагай, аркар кулжа, бугу, мөңгүлөрүбүздү биз Кытайга бербейбиз. Эгер сиз карыздан кутулам десеңиз, бул жерде Кыргызстандын 10 олигархын элден жеген. Ошону кустурсаңыз, Кытайдын каршысынан кутулуп туруп, андан аркы жашоону алып кете аласыз. Кытайлар барса биз жетим тоодон атабыз. Кытайлар жакшы атышабыз биз. Өлөбүз. Кыргызстан үчүн атышабыз. Ошону ачык эле айтайын. Мейли жакшы туугандар, жакшы ушундай мен ушуну айтайын дедим. Мен күйгөнүмөн айтып атам, мен балдарымдын келечеги үчүн, бир тууганымдын келечеги үчүн, классташтарымдын жана кыргыз мамлекетинин бүтүндөй Кыргызстан жети дуанын балдардын келечеги үчүн ушуга айттым. Нуркожоевич ушуну эсине алсын. Кайдагы бир торпокторду, кайдагы бир дөңгөчтөрдү жанына чогултуп албайт. Эгер ушундай чогултса өмүрү жакшылык алып келет, өмүрү келечекти ойлобойт.